Көп жаштардын кылганы хайып болду. Карап турсаң көбү күнү айып болду. Аткаргана бир гана кылыктануу, аң сезими жаш туруп майып болду. Бирөө жүрөт билгенин таштабаган, бирөө жүрөт бир кебин тактабаган, хайып дешип мактанып жаткан менен көбү жүрөт аларды жактабаган. Бирөө жүрөт кыздарды уят карып, бирөө жүрөт балдарга кылыктанып, бала кезде мындайды көрүп калса, ата-энени сабаган чыбыктанып. Азыр жаштар ата-энени тоготпойбуз. Телефонго жакын деле жолотпойбуз. Алып койсо айкырып чуу чыгарып, ал түгүнү токтобой шолоктойбуз. Хайп сөзү кыйкырып кылыктануу, өзгөлөргө реклама кылып калуу, көргөн көзгө чаң чачып тарбияны тамырынан өстүрбөй жулуп салуу. Деген менен демократия деп жатабыз. Алдап бирок акыл эсти жеп жатабыз. Интернеттин ичине кирип алып, ушакташып, кеч уктап, кеч жатабыз. Подписчикти кадыр барк көрүп калдык. Бир лайк үчүн жан берип өлүп калдык. Ушак айым, уруш жаңжал, шерменделик ушуларга көңүлдү бөлүп калдык. Жасалмалык жасап аткан ишинде бар. Жаман ойлор жашырынып ичинде бар. Аксакалы ата-энеси койгун дебейт, аттың бирок колдоп аткан кишиң да бар. Жалаң жаштар жамандыкка караттыңар, интернеттен иттик ишти жараттыңар, теңиң менен табышып, тантырашып, тентектикти кеңире тараттыңар. Азырынча балким жаш баласыңар, тапканыңды интернетке саласыңар, кылгандарың ютубта кала берет, картайганда уялып каласыңар. Балким азыр алданып эркелейсиң, акылдууну өзүңө теңдебейсиң, баары бүтүп эртеге уят кылып, балдарыңар уласа эмне дейсиң? Акыл айтам, акылым тыңдасаңар, ата-энеңди шерменде кылбасаңар, Алла деле силерге разы болбойт, Алатоонун жаштарын булгасаңар. Алла деле силерге разы болбойт, Алатоонун жаштарын булгасаңар. Урматым менен Идрис Айтбаев.